Казакстанда мамлекеттик органдардын ишинде жаңы санариптик технологияларды жана жасалма интеллектти колдонуу кеңейтилет. Бул тууралуу өкмөттүн көчмө жыйынында премьер-министр билдирди. Олжас Бектенов экономиканы шыктандыруу үчүн санариптик чөйрөнү түзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ал эми жасалма интеллектти андан ары колдонуп, өнүктүрүү үчүн мамлекеттик органдардын маалыматтык системаларында маалыматтардын болушуна бирдиктүү ыкмаларды иштеп чыгууга өзгөчө көңүл бурду. Министрлер кабинетинин башчысы санариптик өнүктүрүү министрлигине кызыктар мекемелер, акимияттар менен биргеликте санариптик технология, нейро тармактарды ишке киргизген ишканаларды колдоо чараларын иштеп чыгууну тапшырды. Ал эми жогорку билим берүү министрлиги жасалма интеллект боюнча билим берүү программалары менен курстарды түзүү тапшырмасын берди. Алар боюнча мамлекеттик органдардын кызматкерлери 2025 жыл ичинде окутулат. Мемлекет башчысы мемлекеттик башкаруу жүйесиндеги мамлекеттик башкаруу системасындагы санариптик трансформация коомдук турмуштагы жана экономикадагы кайра түзөөлөргө көмөк көрсөтүшү керектигин баса белгилейт. Нейрон тармактары аркылуу биз мүмкүн болгон тобокелдиктерди жана өзгөчө кырдаалды алдын ала эскертип, активдүү жооп бере алабыз. Санариптик трансформациянын жүрүшүндө биз жаңы санариптик чечимдерди интеграциялоо боюнча иштерди да жүргүзүшүбүз керек. Бул иштердин баары 2029 жылга чейин жасалма интеллектти өнүктүрүү концепциясында жана жаңы жасалма интеллект мыйзамында улантылат. 9 жылга дейинги тұжырымдамасы мен жасанды интеллект тууралуу жаңа зан аясында жалгасатын болады.